Мамлекеттик мүлк башкаруу фонду электрондук сатып алуулар аянтчасына өтүүдө. Бул тууралуу маалымат жыйынында Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ринат Төлөбердиев билдирди. Маалым болгондой, бул коррупцияга бөгөт коюу максатында жасалууда. Андан тышкары жарандарга бардык жараяндан өтүүнү жеңилдетет. Жылына 1000 жакын келишим түзүлөт. Кээде жарандарга аямактардан келүүгө туура келет. Бул убакытта жана каражатты да талап кылат. Электрондук сатып алуулар аянтчасынын жардамы менен өлкөнүн бардык булуң бурчунан келишим түзүүгө болот, деди Төлөбердиев. Кошумчалык этсек, автоматташтырылган форматта келишим түзүү үчүн юридикалык жактарга электрондук колтамга, ал эми жеке жактарга биометрикалык паспорт жана окурман керек. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешиндеги мамлекеттер арасында дагы ишеним жок болгондуктан курч маселелер чечилбей туруп калууда. Мындай пикирин экс-президент Роза Отунбаева Марал радиосуна берген маегинде билдирди. Отунбаева дүйнө коомчулугунда ишеним жетишсиздиги болуп жатканына Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерриш дагы белгилеп өткөнүн айтат. Гутерриш ишеним сынып жатканын айтты. Улуттук институтка мамлекеттер арасындагы жалпы дүйнөлүк тартипте дагы ишеним жок экенин белгиледи. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун жыйыны чоң курултай, анда көп көйгөйлөр көтөрүлүп, чечимдер алынат, деди экс-президент. Белгилей кетсек, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 73 сессиясында уюмдун башкачысы Антонио Гутерриш, Бириккен Улуттар Уюмунун БА 73 сессиясынын төрайымы Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, АКШнын президенти Дональд Трамп жана башка бир катар дүйнө лидерлери чыгып сөз сүйлөшкөн. 4-октябрда түндүк электр ишканасы дистанциялык түрдө 13211 абоненттин жарыгын өчүрөт. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Бул абоненттер электр жарыгына болгон төлөмдү өз убагында төлөгөн эмес. Карыздын жалпы суммасы 8 миллион сомго жеткен. Кыргызстандагы Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги JDC программасында документтерди топтоо жана толтуруу тууралуу кеңеш берет. Иш-чара 3-4-5 октябрда президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын 3-кабаты 312 бөлмөдө саат 10 жана 16:00 өтөт. JDC программасы Япониянын алдыңкы университеттеринде билим алууга мүмкүнчүлүк берет. Кандидаттар Кыргызстандын жараны жашы 40-ка чейин, кеминде 2 жыл мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иш тажрыйбасы бар жана англис тилин билүүгө зарыл. Документтер 31 августтан 31 октябрга чейин кабылданат. Аталган программа Кыргызстанда 2007 жылдан бери ишке ашып келет. Анын жылдык бюджети 308 миллион йенди түзөт. Толугураак маалымат алуу үчүн Марал радиосуна кирип, аталган жаңылык бөлүмүндөгү электрондук даректерге жана байланыш телефондорго кайрылсаңыздар болот. Эл аралык жаңылыктардан 2 октябрда Канаданын парламенти Мьянманын өлкө башчысы Аун Суу Чжини Канаданын ардактуу жараны наамын жокко чыгарды. Бул тууралуу Ал Жазира жазып чыкты. Мындай ардактуу жарандыкты Канада Аун Суу Чжиге 2007 жылы ыйгарган болчу. Бирок Мьянмадагы этностук жана конфессиялык азчылык болгон рохинджа мусулмандарына карата жасалган кандуу кыргындын башында турган үчүн наамдан кол жууду. Мьянманын Рахайн облусундагы миңдеген мусулман рохинджалар өлтүрүлүп, жүздөгөн айыл кыштактар Мьянманын куралдуу күчтөр тарабынан өрттөлгөн болчу.